Ардактуу көрөрмандар, НТС телеканалы таң шоула берүүсү өз эфирин улантууда. Ал эми биздин бүгүнкү 2 сааттык чыгарылышыбыздын экинчи саатында жаңы коногубуз келип отурат. Албетте коногубуз менен тааныштырып өтөбүз. Ооба. Айдина көз бул жака отуруп калганыбыздын себеби эле демек студиябызда жаркырап келген конокторубуз бар. Азыр буюрса жакшы бир маек боло турганын көргөзүп турабыз. Азыр бул тууралуу сүйлөшөлүчү, деги эле жакшы адаттарды биз жашообузга кантип киргизебиз, кантип адат кылабыз, жакшы нерселердин ушул нерселер тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми студиябыздын коногу бизнес-тренер Оксана Рыскулова эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Таңды эле. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен урматтуу НТС каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү, мен сиздер менен ушул эфир аркылуу амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Эң сонун. Биз да кубанычтабыз. Кээ бир чыгармачылык инсандар келсе, аларга кутман таң десең, эми алар кеч жатышат өзүңүз айткандай, анан эртең менен түштөн кийин турушат, анан кутмандуу таң десең жарашат да, бирок сиздерге кутмандуу таң деген жарашпай калат окшойт саат 9-да, Ооба, жарашпай калат. Биз күнүбүздү саат 5-те баштайбыз. Биз дегеним, демек менде группалар бар, тайпалар бар, ал жерде өзүнүн үстүнөн иштешет. Бизден биринчи эле тапшырмабыз күндө эртең менен таң качан башталат деп ойлойсуздар? Сиздерге суроо берейинчи, же көрөрмандарга. Негизи Эртең мененки таң качан башталат? Саат 5-те. Бул түз мааниси болуп калды окшойт, Түз мааниси болуп калды, сразу түшүндүңүз. Эртең мененки таң бул кечинде жатаарда башталат да. Мисалы жатаарда мен эртең менен саат 5-те турамын. Анан саат 11-ге 12-ге калбай уктайбыз. Биз телефонду алыс коебуз, алаксыбайбыз, уктайбыз, толук уйку болгондон кийин эртең менен 5-те турабыз. Андан кийин сыртка чыгып чуркоо, таң атканда чуркоо, группага отчет беришет. Эгерде ким чуркабаса же кеч турса, аларга 500 сом айып пул салабыз. Чуркоо боюнча бардык отчеттор келип турат, болбосо мындай жөн эле мен чуркадым деп айтып койгондор барбы? Жок, себеби сүрөт менен группага отчет тапшырышат да. Бул эми жөндөн жөн эле айтып аткан жокмун. Мен мына өзүңдү жең деген китепти жазгам. Өзүм 7 жылдык опытум бар ушул тараптан. Мен биринчи Бишкек шаарына келгенимде, кантип мен ийгиликке жетсем болот, кантип мен бай адам болсом болот деп, эми баарыбызга эле келип эле акча маселесине келип да калабыз да. Акчадан кыйналып, анан өзүмдү өнүктүрүү максатында келгем, Бишкекке келген себебим. Анан ошондо бир сабактардан, китептерден окуганымда ийгиликтүү адамдар дайыма эрте турушат. Эртең менен чуркашат дегенди угуп калдым. Сиз дагы ийгиликтүү болсоңуз, анда эрте туруп, эртең менен чуркаңыз деген сөздү ой ушул элеби? Мен физкультурадан жакшы окуганмын. Анан ой ушул элеби? Анда мен чуркаймын деп мен 1 жыл чуркадым, күндө эртең менен байыбай койдум. Анан байыбай койдум, жалган экен деп туруп таштап салдым. Бирок эртеси күнү эртең менен турсам эле мен паркта болуп калдым чуркаган жеримде. Бул мага ушундай көнүмүш адатка айланыптыр, баягы тишиңди жууганда ойлонбой эле барып жуйсуң го, ошондой адат болуп калыптыр да. Азыр мен элестете албайм да, эртең менен аябай жамгырда чуркагым келет. Бүгүн сонун жамгыр жаап атат. Ушунчалык жакшы көрөм жамгырда, карда чуркаганды. Демек бул сиз үчүн кайталануучу нерсе, күн сайын ушуну аткарасыз туурабы? Күн сайын аткарам, бирок эми баары бир биз пендебиз да, бизде робот эмеспиз. Ошон үчүн бир жумада бир күн өзүмө уруксат берем. Же 2 күн уруксат берем. Бирок 5 күн чыкпай койгон менде болбойт да. Мына ошол себептерден ошол дисциплина боюнча сүйлөшөлүчү. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Өзүңүздүн жашооңузда болобу же? Бул эми тактык, анан эриктин күчтүүлүгү деп айтмакчымын. Бул эрикти адам, сиздер кандай деп ойлойсуздар? Эриктүү болуп төрөлөбү же эрикти калыптандырабызбы? Калыптандырабыз. Бул спортсмен залга барып эле машыккандай эле, биз да эрик менен машыгабыз. Азаздан машыгабыз. Анан эгерде биз машыга турган болсок, бир учурда эриктүү болобуз да. Дисциплина бул баардык тарапка керек деп ойлойм. Бул керек эмес деп эч ким айта албайт. Жана мен өтө дисциплинированный кишимин деп дагы айта албайбыз да. Себеби биз адамбыз, биз мындай болуп турабыз да, кээде кылабыз, кээде кылбай коебуз. Бирок көбүнчө өзүбүзгө эскертип турган жакшы болот го. Эң сонун. Эми азыркы учурдун көйгөйүн айтып коелу. Эми бул нерсе көйгөй эле болуш керек. Эң башкы себебин сурайлычы сизден. Эртең менен эрте туруунун көйгөй, негизи бизге көйгөй жаралат эртең менен эрте туруу көп эле адамдарга. Менимче керек болсо 1 миллион калктын 500 миңине көйгөй болуш керек. 500 миңи баардыгы эле эрте тура койбойт да. Азыркы учурда бул көйгөй эмне себептен болушу мүмкүн?
Азыркы учурда бизде аябай социалдык тармактарда өтө кенен TikTok бар, бардыгы бар, YouTube каналдар бар. Биздин оюбуз чачкында ар нерсени барактап көрүп отура беребиз да. Анан менин оюмча бул так максаттын жоктугунан, анан ишенимдин жоктугунан, ошо биз баарыбыз эле айылда чоңойгонбуз, үйдүн же эң чоңубуз, же ортончусубуз, көпчүлүгүбүзчү. Сиздер канчанчысыздар? Менимче Айдина улуусу болуш керек, Мен ортончусумун. Анан ошол улуусуна, ортончусуна сен кылышың керек, буга салыштырып, ага салыштырып атып эле, анан бизде өзүбүзгө болгон ишеним ылдый болуп калат да. Өзүбүзгө ишенбей калабыз. Ошол дагы бизге чоң кедергисин тийгизет. Анан максат кое албагандык, ошондон улам демекчимин да. Өзүбүзгө ишеним жок болсо кантип максат коебуз? Анан ошон үчүн чоң максаттарды коюштун кереги жок деп бир ийгиликтүү инсан айтканын угуп калдым. Бул эртең менен күндө чуркайм дегенди максатты коюп аткара турган болсоң, 21 күн мен чуркатам да, аткара турган болсоң, демек башка максаттарга дагы сенде жөндөм бар да аткаргангачы. А биз болсо биротоло эле чоң максаттарды коебуз. Үй алайын, машина алайын депчи. Ага чейинки кадамдарды унутуп калабыз. Ооба, кичинекей максаттарды аткарышыбыз керек. Анан ошол максаттын жоктугунан, анан социалдык тармактардын көптүгүнөн мурда мисалы биз сиздер кичинекей кезиңиздер ата-энеңиздер эрте тура беле? Ооба. Эрте турат эле. Ооба, анда телевизор эле бар эле. Азыр болсо өтө кызыктуу нерселер бар да телефондо. Ушунчалык кызыктуу, кээде мен дагы кирип кетем да. Өзүмдү контрол кыла албай, мен дагы кирип кеткен учурларым болот. Ошон үчүн мен өзүмдөн алысыраак кармайм. Керектүү учурларды эле карап, кээ бир мисалы TikTok'ту удалить салсак болот, эме кылып салсак, өчүрүп салсак болот. Instagram'ды мүмкүн Facebook'ту кайсыл нерсе убактыбызды көп алып атса. Эгерде жашообузга зыяны тийип атса, аны жоготуп салуудан эмне коркобуз, Ооба. Бирок пайдалуу жактары дагы бар да. Пайдалуу жактары мен айтам 10% болсо 90% биз жөн эле ар кимдин жашоосун, ар жактардагы негативдүү бир ойлорду алып отурабыз да. Көпчүлүк адамдар ошол зыян таасирин алышат, ал эми жакшы таасирин алгандар дагы аз болсо дагы бар чыгар. Ооба, сөзсүз. Жакшы таасирин алгандар, мен бүгүнкү күндө ушунчалык чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин. Ошол эле телефондо отуруп эле онлайн канча сабактарды өтүп атабыз, ошол эле телефондо отуруп эле канча кирешелерди таап атабыз да, бүт дүйнөгө колуң жетет да. Бүт дүйнөгө азыр мен угуп келеттим, жолдо дагы аудио китеп угуп жүрөм. Марголаң Сейсенбаев деген билесиздер да, Казакстандын бир ийгиликтүү инсаны бар. Ошол киши айтып атат да, азыр менин дейт сүйлөгөнүмдү дейт бүт тилге которулуп атат дейт да. Ошол эле үнүм менен, ошол эле менин жайлыгы үнүмдүнчү ошондой кылып эле которулуп атат дейт да. Анан ошондой дагы кылыш керек экен деп ойго баттым да өзүмчөчү. Себеп дегенде бизде жогоруда сүйлөшүп калдык элек. Ушу тыгында турган адамдар менимче өмүрүбүздүн бир топ эле пайызын ушул тыгында же болбосо жолдо же болбосо күтүү менен өткөрүп коет экенбиз да. Демек бул нерселерге пайдалуу нерсени угуу албетте өтө пайдалуу болуп эсептелинет экен. Белгилүү инсандар буларды айтып келишет. Анан келиңиз эми сиздин ушул китептериңиздеги ичинде эмнелер жазылган, эмнелерден турат бул китептер, ушул боюнча сүйлөшөлү. Мына өзүңдү жең деген бул кичинекей эле китепче. Менин устатым Медер Итибаев айткан китепти карап туруп эле азыр эле ошондой сын уктум сиздердин кыздарыңыздардан. Мен бул китебиңизди бир күндө эле окуп койгом дегенчи. Китепти карап туруп эле, ошо 1 саатта деди окшойт. Бир карап туруп эле, мен буну жөн эле окуп коем дегенде ой жаралыш керек экен да. Себеби китеп окуш кыйын болуп атпайбы? Том китептер турат үйдө. Биз окушубуз керек, кийин деп жылдырып атабыз да. Ошон үчүн бул ушундай кичинекей чөнтөк китепче, өзүңдү жең деп аталат. Дүйнө жүзүндө адам бир канча адамды башкарат да. Сиздер деле азыр эфирде отуруп сүйлөп, көп адамдар сиздерди угуп атат туурабы? Мындайча айтканда, мүмкүн башкарып атасыздарбы, эми угуп атат да сиздерди. Бир канча адамды башкарат, миллион адамды деле башкаргандар бар, президенттер. Бирок эң кыйын, эч ким бул нерсени текке жок мындай эмес деп айта албайт. Өзүн башкарыш өтө кыйын экен да. Өзүн жеңиш өтө кыйын экен. Ошон үчүн бул менин ийгиликке жол өзүңдү жеңүүдөн башталат деген девизимдин негизинде өзүңдү жең деген китеп жарыкка чыккан. Анан өзүңдү жең деп дайыма кайталайбыз биз, себеби бул жеңүү кыйын. Анан бул китепте кантип жакшы адаттарды калыптандырыш керек, ийгиликтүү адамдарды ийгиликке жеткирген бул анын адаттары. Кызыгы биздин жашообуздун 90%-ын биздин адаттарыбыз башкарат экен. Көрдүңүздөрбү? 90%. Эмне адат кылдыңыз, мисалы, кандай адаттарыңыздар бар? Дайыма кайталайсыздар.
автоматтык түрдө тиктокко кирип кетесиздерби? Колуңуздар кирип кетеби? Андай эмес, макул, анда жаманын айтпай турайлы, мүмкүн эфирден айткыңыздар келбей аткандыр. Кандай адаттарыңыздар бар? Эфирге чыгуу. Эфирге чыгуу. Дароо эфирди ойлоо биздин адат болуп калды. Сонун. Дагы кандай адат? Тематикабызга кайрыла турган болсок, андан тышкары кандай адаттарыбыз бар? Кээде чуркап коебуз. Чуркап коебуз кээде. Бирок кээде болуп атат, Кээде дегенибиз бир жумада бир 2 жолу, 3 жолу. Жакшы. Азыркы учурда китеп окууну дагы адат кылып жүргөн адамдар көп эмеспи? Мен дагы ошо китеп окууну күн сайын адат кылып келе жатам. Атайын китеп окуп, китепканаларга баруу адат. Сонун. Ошол адаттарды биз жаман адаттарыбыз да бар да, уйкучулук, бир нерсени сүйлөшүп отура берүү, телефондо бир болбогон кептерди сүйлөшүп отура берүү, ошол адаттарыбыздын баардыгын жакшы адатка айландырышыбыз керек. Биз 10 адатты калыптандырабыз. Мен бир канчасын айтып өтө турган болсом, кечинде эрте жатуу бизде адат, телефонду алыс коюу, жаныңа эмес, жаткан жериң эмес, алыс, будильникке алыс, башка даже керек болсо башка бөлмөгө коюу дагы адат. Анан эрте менен эрте туруу. Мисалы адам 7-де турса, анда эртеси 6:40-да турат. Анан 6:30-да, ошонто аз-аздан 15 мүнөттөн 5-ке жеткиребиз. Андан кийин эрте менен китеп окуу, сен айткандай, сыртка чыгып чуркоо, анан муздак душ, муздак суу куюнуу, ушул дагы адатка киргизгенбиз. Анан план жазуу, кечинде план жазуу. Кечинде эртеңки күн эмне аткарам. Жөн эле 5 эле жумуш, аткарылчу жумушту жазып коебуз, анан ошолорду белгилеп кайра группага жөнөтүшөт. Анан эң негизгиси, мен ойлойм, бул ар бир эле адамга керек, бирок көпчүлүгү оңой болгон менен кыла албайт. Бул чыгаша кирешебизди жазып жөнөтүшөт да, менде окугандар. Булар бүгүн эмне чыгаша кылды, чөнтөгүндө канча акчасы бар эле, картасында канча акчасы бар эле, чыгаша кылгандан кийин баланс чыгарышат дагы. Анан мен мынча акча чыгым кылыпмын, мына мындай болуп баланс чыкты деп туруп, жок акчаны толуктап, мисалы, кайка кеткенин эстеп дегеним. Анан канча киреше кирди, ошону жазып жөнөтүшөт. Негизи эле жашоодо дисциплинаны кармай албаган, өзүн кичине контролго ала албаган дагы бир пенделерибиз болот эмеспи? Дал ошол себептерден, мисалы, сиздин тренингке катышкандардан, балким ошондойлор болсо, сиз ал ситуациядан кандай нерсе менен чыгара аласыздар деген суроо жаралып жатат да. Ооба, көпчүлүк менен жасаган бир топ жеңилирээк болот, бирок биротоло эле өмүр бою эле ишке ашып кетпейт да ал. Бир айдан кийин алар таштап деле коюшу мүмкүн да, бирок арасынан бирөкөө алып кетет. Бирок такыр ошо сен айткандай жасай албагандарга мүмкүн мен менен жекече иштешеттир. Мен өзүм аны жекече контроль кылам. Ал мага отчет берет да, группага эмес, мага отчет берет. Группага бергенге караганда мага жекече берген, ал үчүн жоопкерчиликтүү. Ошол эле эрте туруу боюнча, мисалы, эрте туруу ар бир адамга эле кыйынчылык жаратат да. Бул боюнча сиз кандай нерселерди айта аласыз? Кантип эрте турса болот? Дисциплинаны кантип сакташ керек? Эрте менен эрте туруу боюнча айта турган нерселер, бул эң негизгиси эле, бул кечинде эрте мененкини ойлонуш керек да, мен эрте турам деп. Мисалы, сиздерде, кичинекейиңиздерде болгонбу, эртең биз шаарга барабыз, же болбосо бир жакка барабыз, эрте туруп кетишиңиздер керек. Сиздер ошол учурда аз уктасаңыздар дагы эмне болгонсуздар? Уйку канып калган. Уйку канып калган, ошол учурда жөн эле секирип турганбыз, ошондой эле нерсе да, бул делечи кечинде пландаштырсак, биз эрте турабыз, керек болсо аз уктасак деле. Эми мындай кылалы. Медалдын 2 бети бар дейт го. Экинчи жак бетин да карап көрөлү. Биз деген мисалы азыркы учурда, азыркы заман талабына карасак, көп жумуштар түндө бүтөт да. Мисалы ошол эле интернетке байланыштуу көп адамдар ушул балким социалдык тармактар менен алектенет. Андан тышкары, мисалы, жөнөкөй эле тойлорду карап көрсөк, ырчылар, чоорчулардын бардыгы, алып баруучулардын бардыгы ошол түнү оокат кылып, анан күндүзү баягы өзүңдүн жашооңдогу пландын баары бузулат да. Буларды биз туура эмес кылып атат дей албайбыз да. Туура эмес нерсе кылып атат дей албайбыз, себеп дегенде алар ошол нерсе менен жашоодо ийгиликке жетишип атат, ошол нерсе менен эми жөнөкөй айтканда курсак тоюп атат дегендейчи. Ал нерселерди кандай кылабыз? Мисалы, мен деле кечинде саат 12-ге чейин жеке сабактарым бар, дагы башка сабактарым бар, ошондой болуп калган учурлар болот да. Бирок мен ошол учурда уктаймын дагы, анан эртең менен 5-те турам, анан түштө же болбосо чуркап келгенден кийин кичине 15 мүнөт кичине чырым этип алам да.
Анан биздин деле мисалы аталарыбыз, чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз, алар деле кеч жатып эле эрте турушкан да. Бул биз өзүбүздүн мээбизге киргизип алганбыз да. Мен көбүрөөк укташым керек дегендичи. Кудайым ошон үчүн дагы эрте менен уйкуну аябай таттуу кылып салган. Эгерде сен ушуну жеңе алсаң, анда мен сага береке берем деген да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн эрте турганды баарына эле сунуш кылам. Мисалы мен өзүмдүн деле ырчы бир тууган сиңдим бар, түнү ырдайт. Азыр анын балдарын эрте менен эрте мектепке жеткириш үчүн ал деле туруп атат эрте саат 6-да. Керек болсо терек жыгылат дейт го. Керек болсо кылабыз да. Ошол максат болсо эле кылабыз го деп ойлойм. Бизде айтып өтөлү, белгилүү биздин ырчы жекебиз, Гүлзада Рыскулова жекебиздин бир тууган эжеси Аксана Рыскулова жекебиз бизде бүгүн отурат конокто. Эгерде жаңыдан гана биздин экранга кошулган көрөрмандарыбыз болсо, эми үй бүлө тарапка бир аз барып келбейлиби? Макул. Бала чагыңыз канаан үй бүлө тарапка деген. Деги бала чагыңызда эмне максат болгон сизде? Бала чагымда мектепте окуп жүргөн учурда мен кыргыз тили адабият сабагынан жакшы окуучумун, дайыма олимпиадаларга катышчумун, анан ыр жазат элем. Балдар үчүн кичинекей ырларды, өзүм кичинекей болгон үчүн балдар үчүн ырларды жазат элем. Андан чоңураак, анан олимпиадаларга катышканда дайыма эркин теманы айтып, дагы ыр кошуп, ошентет элем. Анан башка математика, башка сабактардан жакшы окубайт элем, чынын айтканда, бирок ошол олимпиадаларга барган үчүн баары бир башка сабактардан да жакшы жыйынтык болот эле. Анан Гүлзада экөөбүз аралыгыбыз 1,5 жаш, чогуу ойноп, чоңойдук. Апам менен атам бизге аябай жакшы шарттарды түзүшүп, бизге тим коюшканда биз каалагандай ойночубуз. Жаныбызда токой, бак, суулар, анан бир кучак жеткен бир өрүк бар эле, ошол ийнелүү өрүк эле, ошонун башына чыгып алат элек, жамгыр жаап атканда айрыкча башына чыгып алып, денебизди тытып кетет эле баягы өрүктүн ийнелери. Анан чыгып барып, учуна чыгып алып, аябай шамал болуп атканда Гүлзада кыйкырып ырдайт болчу. Анан мен дагы баягы жогоруда турганыңда көңүлүң эргийт го. Анан мен дагы ошо менен кошо мынтип ыргалат болчумун. Азыр өзүмчө элестетип коем, Гүлзаданын сахнасы бактын башы болчу да. Көрүүчүлөр чымчыктар болчу, чымчыктар пыр этип учуп кетчү да, ал кыйкырып ырдагандачы. Анан кайра көнгөндө учуп кайра кончу. Анан жанында эле кума арык бар эле, чоң арык бар эле, ошол жерден шылдырап суунун үнү угулуп турчу. Ал болсо как оркестрдей болчу да Гүлзада үчүнчү. Анан ошентип көп ырдачу Гүлзада, керек болсо тарынганда капа кылып койсок дагы ал бир кандайдыр бир оонго салып алып, мынтип эшик парданын айнек парданын жанына бекинип алып, оон менен ыйлачу да. Гүлзада жекем демек ойлаганда да оон менен ыйлачу. Анан Гүлзадан дайыма аяп турат элек, өзү назик кыз болчу, бирок аябай аракетчил болчу да. Анан ошол эми экөөбүздүн максатыбыз бир эле болчу. Менин максатым Гүлзаданын ырчы болушу болчу. Биринчи максатым жок эле мен өзүмдүн Гүлзаданын ырчы болушуна ушунчалык ишенгемин жана ошончолук колдоо көрсөткөнмүн, аракет кылгам колдоо көрсөткөнгө. Сонун эми сиздин бир тууганыңыз ырдап жаткандан кийин сиздин да балким ырдоо окканыңыз да болсо керек. Балким азыр эфирден пайдаланып ырдап кетесиз. Жок дегендедир, бир куплет. Ооба. Азыр анда макул. Мен ошол китептерди жазганымда же болбосо тренингтерде дайыма көркөм ырларды айтам. Азыр болсо ошол өзүмдүн калемиме таандык бир куплет ырды айтайын дагы, анан Гүлзаданын аткарысындагы бир куплет ырдап берейин. Келиңиз. Жашоодо жаңылбас жан болгон эмес. Жайкалган чөп жыпар гүлсүз болбойт белес. Жакшы турмуш өзү эле келбейт тура, жапа чекпей өтүү кыйын, мүмкүн да эмес. Анда ошол мен өзүм тренингтерде дагы Гүлзаданын Курманбек эпосун ырдап жүрөт. Ошол эпостон үзүн ырдайм, себеби бизге бул чоң дем күч берет да. Азыр эми согушка барыштын кереги жок, азыр туурабы? Азыр эми биз ошол өзүбүздүн азыр бүт рынок бизге ачык да. Ошол онлайн тармак, ошол онлайн тармагында команда болуш керек, бирибизди колдошубуз керек. Ошол 40 жигит биздин жан жоокөрлөрүбүз бүгүнкү күндө ошол биздин командабыз да. Бир багыттуу адамдар, мисалы сиздер экөөңүздөр бири-бириңиздерге командасыздар, сиздер экөөңүздөр эфирге чогуу чыксаңыздар, жеңил бири-бириңиздерди колдоп турасыздар, айттырбай түшүнөсүздөр, туурабы? Ошондой адамдар көп болсо, биздин жашоо жеңилирээк болот, алдыга чоңураак нерселерди жасай алабыз. Сенин колуңан келет, сен кыла аласың, мен ишенем деген сөз эле адамга канча чоң күч берет. Сиздерге ким ошондой сөздү айткан? Албетте, деп коеюнбу? Жакшы.
Анда эмесе ошол Курманбек эпосунан бир куплет ырдап берейин. Апам биздин Гүлзада көзүн үнүбүздү окшоштуруп калат. Мен да ырчы болгум келген биринчи. Бирок ошол азыр элге мотивация берген бизнес-тренермин. Өзүн тапканга жардам берем. Кыргыз Кыпчак элимдин кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган курусун менин даңазам, камыналы жигиттер кара тандай калмакка, өрт жалындай күч менен өткөн өчтү алмакка, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа, тууган элдин убалы мени канти уктатат, мында ишти ойлонсоң эй, кандай батыр тыныч жатат эй, кыргыйдай илгир болсун деп кылыч тактым жаныңа, 40 жигитим кабылдың кыран менин багыма, кырылышар жоо келсе кылчайбай киргин жабыла, жана ябай кирелик жат душманга жабыла, куш салсак бирге салабыз, курбулаш өскөн балабыз, курчтуу болсок барыбыз, батырдык такты алабыз, эч душманга коргулбай эй, элди асырап багабыз эй. Эй бале, сонун болду. Колчабалар болсун. Ардактуу көрөрмандар, мындай чыгармадан кийин бизге шоу-бизнес өкүлүнүн эле бүгүн кереги жоктой. Биз Аксан эжекебиз менен эле эрте туруу боюнча анан чыгармачылык боюнча да сүйлөшүп коет окшойбуз. Келиңиз, эми эмне үчүн ушул ырчы болбой калдыңыз? Балким сиз ырдасаңыз деле, балким жакшы бир чыгармалар чыгып келмек беле деген ой болду да. Бир себеп болот да. Ооба. Мен Бишкекке келип, ошол өзүмдү өнүктүрүү сабактарды алып, анан менин жөндөмүм кайсыл тарапта деп издене баштадым. Анан бир жерден угуп калдым. Бишкекке жок, мен Москвага барып, Ник Вуйчич, легендарлуу Ник Вуйчичти билесиздер да? Ооба, угатабыз. Ошол кишинин сабагына катышуу менин чоң максатым болгондо, анан ошол кишинин сабагына катышканымдан кийин, демек ушул кыла алсам, мен баардыгын кыла алат турбаймынбы деген ой менен Бишкекке келдим. Анан устатыман сурадым да, мен чоң максаттарым бар деп ошентип айтсам, сенин алдыңда тоскоолдукту алып койсо ким болот элең деди. Мен ырчы болот элем дедим. Десем айтты, жашың канчада деди. Жашым 36да, 37 деле. 37 десем, анда ырчылык деди, жаштыкты жакшы көрөт деди. Эртерээк башташ керек эле деди да. Анан ошон үчүн азыр дагы эмнеге жөндөмдүүсүн деди. Мен ыр жазам, китеп жазганды жакшы көрөм. Бүт адаби китептерди окуганмын. Сүйлөгөндү жакшы көрөм, бирөөгө дем күч берип, мотивация бергенди жакшы көрөм. Ошентип сиңдиме бир аз мотивация берип, жакшы нерселерге жетишти деп ошентип айтсам, ал айтты, анда сен ошол ийгиликке аракет кылган инсандарга демшик берген күчтүү тренер боло аласың деди. Кыргыз тилинде ошол убакта тренерлер жок эле. Аз эле. Ооба. Ораторлук боюнча бар эле 2017-жылы, бирок кыргыз ушул бизнес боюнча жок болчу. Ошондо алгачкылардан болдум десем жаңылбайм, мен ошол тренингтерди өтүп баштадым да. Анан чындап эле мага туура багыт берилген экен. Менин жөндөмүм бул ошол кара сөздө. Эми албетте биз бир аз рейтингти карап көрбөсөк болбойт. Ошол 2017-жылы дегиле сиз жаңы баштап ушундай бизнес боюнча тренингтерди өтүп же болбосо тренер болуп баштагандагы элдин агылуусу ага, анан бүгүнкү күндөгү агылуусу. Ал учурда мен биринчи баштаганымда күлүшкөн да жакындарым, кыскасы бул эмне деген, эми ушул калдыбы дегендей бир жаңылык болгондо, анан бүгүнкү күндө баары эле жакшы түшүнөт. Бүгүнкү күндө ар бир эле инсан өзүмдү башкарышым керек, мен бир нерселерге жете аламын деген түшүнүктү билет. Себеби биз баардык социалдык тармактарда дайыма кездешип турат ошол нерселер туура. Биз ийгиликтүү адамдарды көрөбүз, күчтүү инсандарды көрөбүз да. Ошолордой болгубуз келет, аракет кылабыз.
Негизи ошол нерседен дагы мотивация алышат эмеспи? Мисалы интернет баракчаларынан көрүп жүрүп деле ошондой мотивация бере турган нерселерди көрүп, өзүнө кандайдыр бир дем топтошот да. Ошол нерсе боюнча дагы айтып өтсөңүз. Ооба, туура. Ошентишет, бирок мен ошондон дагы. Ооба, туура айтасыз. Ошондой нерсени алышат, бирок ал тез эле өчүп калат да. Бир күндүк убактылуу бир заматта эле ал нерсе жок да. Ошондой жакшы нерсени алып туруп эле эртеси күнү уйкудан ойгонсоң, анан өзүң бүгүнкү абалыңды карайсың да, бүгүн мен ушул абалым менен, ушул чөнтөгүмдө акча менен эмне кыла алам? Анан өзүң ишенимиң карайсың. Ошон үчүн мен айтат элем, бизге мага өзү жардам берген мага жардам берген менин устаттарым болгон да. Сенин колуңан келет деген сөздү мен укпапмын да. Кичинекейимден бери ошол 30 канчага чыкканга чейин мен сага ишенем, сенин колуңан келет деген сөздү укпапмын. Мен устатым ошентип айтканда мен ыйлап ийгенмин да. Мен колуман келеби депчи. Ошон үчүн мен ар биринин өзүнүн бир ички дүйнөсү бар. Ал эч кимге айтпаган ичинде бир сырлары бар. Же болбосо балалыгынан бир кандайдыр бир тоскоолдуктары же бир алынбаган бир нерселери бар да, ошолордун үстүнөн иштеп, жекече жардам берген бул өтө сонун да. Бирге бир отуруп алып, анан сен эмнени каалайсың, эмне сени кыйнап атат, эмнеге кыла албай атасың, кел экөөбүз кылабыз, мен ишенип турам, сен жакшынакай экенсиң, колуңан келет, эмнени каалайсың, суроолорду берип атып эле ал адамды ачса болот да. Демек жаш бала кезден баштап эле ошентип өстүрсө кийин андан жакшы адам чыгат деген мааниде дагы айтып койсоңуз керек. Эми сиздин өзүңүздүн бала чагыңызга кайрылып көрсөк, бала чагыңызда балким кандай ниеттериңиз, кандай кыялдарыңыз бар эле, ошол кыялдарыңыз орундалдыбы? Бала чагымда мен бүгүнкү күндөгүнү элестете алган эмесмин. Менде өзүмө болгон ишеним жок болгон да. Мен өзүмдү сезе алган эмесмин. Үйдөн эң чоң болгон үчүнбү, дайыма баягы жоопкерчиликти мойнубузга үйүп, сен чоңсуң, сен жардам беришиң керек деген үчүн азыр мен ошол учурда элестеткен болсом жакшы болот эле да. Ошол элестете алган эмесмин. Ишеним ушунчалык жок болгон экенин сезем да. Азыр мен өзүмдүн ошол учурумду эстеп алып, азыр болсом мен баары сонун болот Оксана, сен капа болбо деп ошентип айтмакмын да. Мен көбүнчө эле кайгыда, көбүнчө эле жалгыздыкта, ошондой бир күндөрүм элестейт да. Эмнегедирчи жалгыз. Мен жалгызмын, эч ким менен ички оюмду бөлүшө албаган, тартынчаакмынбы мүмкүн. Ошондой бир нерселеримди элестейт. Ошол кезде мисалы мотивация берген адамдар болбогон беле? Эми ал учурда билбесе деле керек деп ойлойм. Себеби апам менден кийин баарыбыз катар-катар 5 балабыз. Анан ошолор менен убара. Анан кыскасы мен жан дүйнөм өзүнчө эле бир бөлөк аалам эле да. Соңку суроо болсун, убактыбыз да акырын өз соңуна жетип баратат. Ошол психологиялык жакка кайрыла турган болсок, ошол учурдагы уялып, тартынган, өз оюн билдире албаган адамга кийин жашы жетилип максат койгондон кийин ошол нерсеси бир аз зыян тийдиби же тескерисинче? Зыяны тийген жок. Тескерисинче, туура айтасыз, тескерисинче мен бүгүн дагы күчтөнөм да. Мен эч бош отургум келбейт. Мен өзүмдү дайыма артыман өзүм чаап турган адаммын да. Эч такыр бош калгым келбейт. Анан мага кайра ошол жашоо мага мотивация берет. Себеби мен ошондой кийин турмушка чыккан учурумда балдар менен үйдө отурганда акчам жок учурларымды элестетип алып, жакындарыман акча сурасам бербей койгон учурларды, керек болсо ушул Игилик изи деген китебиме жазгам. Кулпунайды базарга барып, жаңы чыккан кулпунайды ала албай мен ыйлап тура бергем да ошол жердечи. Көзүм жашым төгүлүп ыйлап атыпмын да. Эмнеге ыйладым мен? Мен ошол сезондо, ошол учурда жазда кулпунай жебейт болчумун, балдарым менен эч ким алып бере турган эч ким жок эле да. Ошону китептериме жазып кеткем. Ошолор мага бүгүнкү күндө чоң мотивация. Мен кайра ошол нерсеге түшүп калбаш үчүн мен дагы катуу аракет кылышым керек. Сон эми убакыт учкан куш, биздин эфирибиз дагы соңуна келип калды. Учурдан пайдаланып сизге эркин микрофон берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ойлойм баарыңыздардын эле жүрөгүңүздөрдө ишенич бар да. Мен жакшы нерселерди аткара алам, мен жакшы адаммын деген ошол ишенич бар болсо, ошол ишеничти багыңыздар. Сиздер эң мыктысыздар, сиздер уникалдуусуздар. Бири-бирине эч качан адам окшошпойт да. Ар бир адам өзүнчө бир уникалдуу. Ал үчүн баардык эшиктер ачык. Биз эле өзүбүз эле кой, уят, ал эмне дейт деп атып эле чектеп алабыз да. Ошон үчүн ар бириңиздердин колуңуздардан келет. Биз ушул 90 жаш деп койсок болот, 80-90 жаш өмүргө конок болуп келгенбиз. Ошол өмүрдү, өзүбүздүн өмүрүбүздү, жашообузду шедеврга айландыра алабыз. Баары биздин колубузда. Бул китепти менин электрон Игилик изи өзүңдү жең китептерим
YouTube каналымда бар, Оксана Рыскулова деп издесеңиздер, ошол жакта сиздердей күчтүү журналисттер сонун кылып аудио версиясын чыгарганга жардам беришкен, ошону уксаңыздар болот. Анан мотивацияларым YouTube каналымда бар, Instagram баракчамда бар. Ал эми ийгилик изи өзүңдү жең китеп, бул сиздерге менден белек болсун. Чоң рахмат. Эң сонун ушул китептерди алдык дагынан бүгүн дегиле НТС телеканалы таң шоуга берүүсү менен биргеликте 2 саат бою биз менен отурган ар бир адамдар мен 100% айта алат элем. Эртең ишемби, анан бүрсү күнү жекшемби дебей, анан биринчи күндөн баштайын дебестен азыркы учурдан баштап бир жаңы нерселерди баштап атат болуш керек деген мен аябай бир чоң ишеничтемин да. Ардактуу достор, бүгүн эфирибиздин коногу болгон бизнес тренер Оксана Рыскулова жекебиз бизде конокто болду. Рахматыбызды айтабыз, бар болуңуз, үй бүлөлүк ыраазычылык билдирели, үй бүлөлүк бакыттарды каалайлы жана ошондой эле адамдарды дайым шыктандырып турган ушундай сонун китептерди жазып эле, анан алардын ийгилигине көмөк көрсөтүп, себепчиси болуп жүрө бериңиз дейли. Рахмат. Биз болсо программабызды улантабыз. Кесиптешим экөөбүз кайрадан сиздер менен көрүшөбүз. Ал эми алдыда мода дүйнөсүнө кыска болсо дагы барып келүүнү туура көрдүк.